Summa akhadha an yaminihi mimma yali al-bab wa qad istaba'a ridahu qabla zalik fayatufu bil bayti sab'ata ashwatin. Andan keyin oң тараудан баштайды дейді, ешіктің жанынан. Жаңағы айтқанымдай, Хажарул Асвад қаяғында қалады? Оң жағында. Бұл жағы сол. Мына ошол жерден анан не қылады? Кетті, айланады. Орыстар айтады, напротив часовой стрелка. Мұндай емес, тескерісінше айланады. Бізде оңнан солға кететіндей. Түсініңіздер ме? Мұндай айланады. А сағат қандай айланады? Солдан оңға. Оңнан солға емне қылады екен? Баштайды. Бірақ қандай баштайды ошол айлануды десе, киімі киілген абалда, жаңағы ридасын емне қылады? Оң қолын астыдан, қолтығының астыдан. Сол қолын үстінен өткеріп алған. Мына оң иіні ашық тұрады. Шыңыздар, еркектер. Шында ашық тұрады да, ана емі айлан фаятуфу билбайти саб'ата ашватин. Ошол жерде қанша айланады екен? 7 круг айланады. Таштан ташқа тақсыры. Таштан ташқа емне болады? 1 болады. Таштан ташқа 2 болады. Ошон тип қанша круг айланады екенбіз? 7 жол айланабыз. Түшүнүктүүбү? Бирок кандай айланат эми? Ваяжалу тавафаху ми вараил хатим. Айланган кезибизде хатимдин сыртынан айланабыз. Хатим дегени, мына эгерде Кааба болсо, мына жерде кичине не бар? Сынык дуал бар да, карасаңыз. Фундамент бар. Сүрөттөрдө көргөнсүңөр. Ошонун ичине кирип алып айланбаш керек. Ошонун сыртынан айланыш керек. Түшүнүктүүбү? Себеби вактында бул фундамент эмнеден болгон? Каабанын фундаменти болгон. Бирок кийин анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда акча жетпей, таза акча жетпей, анан ал кошулбай калган. Анан пайгамбар айтканда, эгерде сен аман койсо Кудай Таала мен эмне кылам аны? Ошол фундаменттен көтөрөм деген. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мүмкүнчүлүк болбой дүйнө салат. Дүйнө салгандан кийин Зубайр разияллаху анхунун жетекчилик доорунда Зубайр разияллаху анху аны эмне кылат? Жанагы фундаментти кошот. Кошуп туруп үйдү көтөрөт. Бирок кийин ал өлтүрүлгөндөн кийин Хаджаж деген падыша болот. Хаджаж. Ошол Хаджаж кайра муну эмне кылат таксырым? Зубайрдыкыны жактырып айтты. Эми билесиз го, бир бийлик экинчи бийликти жактырып алган эле маселе болот да, кайра аны эмне кылып салат? Бузатта кайра чыгарып коет да, бери жагына кайра мурун кылып куруп коет. Пайгамбардын ордагыдай кылып куруп коет. Түшүнүктүүбү? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын да анан эми себептери бар да, эмне үчүн ал үйдү курбагандыгынын толтура себептери бар таксырым. Анын бардыгын эми бул жерде бул тарых эмес да, анын ичиге кирип кетпешибиз керек. Негизден билишибиз керек, ошол таш эмне экен? Негизги Ибрахим алейхиссалам куйган фундамент ал. Ал ошон үйдөн болуп эсептелет. Ошондуктан анын сыртынан айланат. Бирок айланганда кантип айланат десе, ваярмулу фил ашвати саласатил уал. Биринчи 3 кругта рамал кылат дейт. Рамал дегендин мааниси бул кадамдарды жакын-жакын коюп, мына барестер чыгамдан кылып чыгат го, өзүн кыймылдатып. Жолго басыш деп коеюн. Түшүндүңүзбү? Жолго басыш. Кадамдарды, шактарды жакын-жакын коет да, ийиндерин эмне кылат мындай? Эки жакка кылат да мындай. Ошондой кылып басыш керек болот. Канча кругунда ошентип басыш керек экен? 3 кругда ошондой басабыз. Түшүнүктүүбү сөзүм? Бул сүннет амалдарынын катарына кирет. Бул деле сүннет. Бирок эгерде ушуну таштай турган болсо, же унутуп кала турган болсо, анда не кылбайт экен таксырым? Таштады да, 7 кругунда таштады. Эч нерсе штраф милдет болбойт. Же унутуп койду таксырым. Биринчи үчөөндө айланууду унутуп койду бир адам. Биринчи үчөөндө айланыш керек да, калган 4-өндө. Айланабы, айланбайбы? Жок. Айланбайт. Бул ошол биринчи үчөөндө айланыш керек эде, айланбадыбы, эми жок, анын казасы жок таксыр, кетти. Эгерде 2 жолкусунда унутуп калып, андай мындай батыр басыш кылган болбосочу, анда 3-үнчүсү кылып коет бир жолу. Биринчи жолда эсине келбеди, экинчи кругда эсине келди анан. Анан 3-үнчүсүнө эмне кылып коет экен? Жанагындай батыр басыш кылат да, жана бар эстери нелер чыгат го, мушташканда. Ошондогон кылып жол басыш керек болуп калат. Түшүнүктүүбү таксырым? Ия. Бул жерде дагы алымдардын ортосунда маселе айтышканда, бул жерде алымдардын ортосунда талаш бар да. Ушул жерде эгерде тыгылыш боло турган болсо кандай болот деген. Тыгылышта эми сиз мындаган кылып баса албайсыз да. Көп киши болсо, же баса аласызбы? Баса албайсың да. Ошондой болсо кандай кылабыз десе, кээ бирлер айтат токтойт.
Жол ачылды, ошондой кылат дейт. Токтойт, жол ачылды, ошентип басат дейт да. Түшүнүңүзбү? А кээ бирөө айтат, токтобойт. Мындай кыла алса кылалы, кыла албаса айлана берет дейт. Деген дагы пикирлер бар. Ошон үчүн Раддул Махтардын жазуучусу Ибн Абидин рахматуллахи алейхи айтат, бул эки сөздү бириктирип амал кылышыбыз керек дейт. Бириктирип амал кыла турган болсок, карайбыз дейт. Эгерде башынан эле тыгылыш болсо, анда не кылат? Тавафты токтотуп турат. Качан кенен болгондо анан эмне кылат? Айланат дейт. Ал эми эгерде таваф кылып жаткан кезде кокус адамдар келип көбөйүп кетип тыгылыш болуп кете турган болсо, анда токтобой эле эмне кыла берет? Мындай батыр басалса басат, басалса жөн эле басып кете берет дейт. Ачылганда мындай кылып коет, кайра неме болгондо кайра айлантып кете берет дейт. Түшүнүктүүбү таксыларым? Канча кругда айланат экен ошентип? Үчөөнү ошондо, калган төртөөнү азыр айтат. Ваямши фима бакия аля хайнатихи. Калган 4 кругда ошол кадимкидей эле жол баса берет. Мафхум? Ваясталимул хажара куллама марра бихи ин истатаа. Ар бир жолу Хажарул Асвадтын жанынан өткөн кезде, жана жокоруда айтканыбыздай, аны кармап туруп өбүш керек. Эгер алы жетсе да, эгерде алы жетпесе жанагындай кайра такбир айтат, колуну өбөт, не кылып кете берет? Басып кете берет. Ваяхтиму тавафа бил истилам. Тавафты эмне менен бүтүрөт экен таксырым? Истилам менен. Баягы эң акыркы кругда айланып келесиз да, кайра Хажарул Асвадтын тушуна келип, өбүп алсаңыз өбүп, өбүп албасаңыз жана такбирди айтып, анан хатым не болот? Жанагы таваф бүтөт, жети жолкусу. Бул сүннөт. Çünkü ошол истилам кылып эле ошонун тушуга чейин айлансаңыз деле бүттү. Таваф бүтөт. Бирок сүннөт эмне экен? Кайра истилам, да өбүп коюш керек. Же кармап туруп өбүш керек, же алыстан туруп такбир айтып, анан колду бетке сүрүп коюш керек да, болду анан. Сумма ятил маком фаюсалли индаху ракатайни. Андан кийин эмне кылат? Жети жолу айланды. Жети жолу айлангандан кийин ошол жерде мында Ибрахим алейхиссаламдын изи бар, орун бар таксыларым. Макоми Ибрахим деп коет да, Ибрахим алейхиссаламдын неси бар? Орду. Ошол жерде эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерге келип намаз окуйт. Çünkü именно ошол жерге келип эмне кылыш фарз эмес. Ошол жерге келип намаз окуш бул жакшы амалдардан таксырым. Бирок ау хайсу ма таяссара минал масжид. Көрдүңүзбү? Же мечиттен кайсыл жерде мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ошол жерге барып намаз окуса да эмне экен? Боло берет. Бирок жакшысы Ибрахим алейхиссаламдын жанагы ордуга келип окуш жакшы таксырым. Түшүнүктүбү? Бул эки рекет намаз бар го, бир вакытка, бир орунга не болбойт, чектелбейт. Бул эки рекет вакыт, эки рекет намазда. Масжидул Харамда да окусаң боло берет, чыккандан кийин деле окусаң боло берет. Айырмасы жок. Именно жана жети круг айландым, ушул жерде мен окушум милдет деген түшүнүк жок. Ал жерде жети круг айланып бүткөнүңүздөн кийин бар го, чыгып кетип, барып башка жакта эле эки рекетти намаз окуп койсоңуз боло берет. Бирок жакшысы эмне экен? Дароо ошол жерде окугандык жакшы. Ошон үчүн Лубаб деп мынан шархында айтат: "Ла тахтассу би заманин ва ла макан." Бул эки рекет намаз бир вакытка жана неге, орунга чектелбейт. Мафхумбу таксыларым? Жакшы бир эске алгыла, ушул жердеги ар бир жети жолудан кийин айлангандан кийин эки рекет намаз окуу бул важип. Ар бир жети жол айландыңызбы, артыдан эки рекет намаз окуу эмне болот экен? Важип амалдарга кирет. Хоп. Ва хаза таваф тавафул кудум. Мына бул тавафтын атыны тавафи кудум деп коет таксырым. Дайча айтканда саламдашуу тавафы дейли. Тавафу тахия деп дагы аталат, бул башкача дагы аталыштары бар. Эң биринчи бул ва хуа суннатун лайса биважибин. Бул сүннөт амалдардан, бул важип амал эмес. Көрдүңүздөр, бул сүннөт. Бул ким үчүн сүннөт? Бизге окшогондор үчүн. Алыс жерлерден, Меккелик эмес, Меккенин тургуну эмес болгон адамдар үчүн сүннөт. Мафхумбу? Ва лайса ала ахли Макката тавафул кудум. Мына ошондуктан Меккеликтерге, Меккенин тургундарына тавафи кудум жок. Түшүнүктүбү?